Китеп дүйнөсүнө бир кирген адам ал жактан чыкпайт. Анткени бир пайдалуу нерсени көрсөңүз аны таштап кетпейсиз эч качан. Пайданы ошол жактан аласың, акылды аласың. Сага чейин канчалаган акылдуу адамдар жашап өткөн бул дүйнөдө. Ошол акылын баарын китептерге калтырган да. Капыр агайдай инсандын кызы болуу чоң жоопкерчиликти талап кылса керек э? Ооба, албетте бул жоопкерчилик. Ошону менен тең ата эле мүмкүнчүлүк. Кудайга шүгүр кылабыз. Атам ушул күнгө чейин китептерди жазды, бул сабактарды номер 3 эксперименталдык гимназияда апробациядан өткөздү. Жөнөкөй тил менен айтканда бул ошол жерден жылбай 25-30 жыл бою бул сабактарды окуучуларга берип, анын результатын алды да. Бир мектепте ушул модель иштедиби? Ушул окутуу усулу эффективдүү, жакшы натыйжа бердиби? Демек башка мектептерде дагы эгер пайдалана алса, колдонсо, бул результат берет дегенди далилдеп койду да 25-30 жыл бою. Эми мен болсо ошону онлайн форматка өткөрүп туруп, бүткүл Кыргызстанда ким үйрөнөм десе, ошолорго мүмкүнчүлүк жаратып берип жатамын. Бул менин ошол өлкөм үчүн дейлиби, элдер үчүн, балдар үчүн, мугалимдер үчүн кылган ыктыярчылыгым да. Биз көп форумдарды өткөрөбүз, семинарларды, жыйындарды кылабыз, өлкөм канткенде өнүгөт депчи. Ошол өнүгүү мектептерде билим берүүдө башталат. Ошол жактагы балдардын 11 жылын текке кетирбесек эгер, андан кийин бир билим алуу көндүмдөрүн үйрөтсөк, балдар калганын өздөрү алып кетет. Ошондо гана экономика дагы өнүгөт, ошондо гана жашоо сапатыбыз дагы өсөт да. Ошон үчүн бул жоопкерчилик албетте, ошол эле учурда мүмкүнчүлүк. Мен бул мүмкүнчүлүктү ошол онлайн курстар аркылуу адамдарга сунуштап жатам. Агай үйдө кандай ата, мектепте кандай агай болду сиз үчүн? Биз көбүнчө капыр агайыбыз, агай деп сүйлөсөң күлүшөт да. Анан атам деп көп айта бербейм, бирок суроо ушундай берилгендиктен айтайын. Атам 63 жаш куракка чыкканда пайгамбар жашына келди деп куттуктоо иретинде ата тарбиясы деп эссе жазып, анан аны аудио версияга айландырып белек кылып берген болчумун да атама. Кийин ал группаларда тарап, элдер көп угушуптур, аябай таасирленишти, өзүмдүн атамды эстедим дешти, мен эмнелерди айткан болчумун. Ооба, мектепте мугалим катары башка окуучулар менен тең ата эле ушу атамдын окутуу усулдарын алдым, бирок жараткандын берген жакшылыгы биз үйдөн дагы ата тарбиясын да көрдүк да. Ата тарбиясын көргөндө бул отургусуп алып, уулум мындай болгула, кызым тигиндей болгула деп эмес да. Баары өзү жасады, биз көрдүк, биз деле ошону автоматтык түрдө жасадык. Мисалы атам сөзсүз китептерди окучу, ар түрдүү жанрда китептерди окуйт эле. Анан көзүм ачышып кетип атат, кызым ушуну үнүң чыгарып окуп берчи дейт эле да. Мен кичинемде ойлоп турмун, эми чын эле атам көзү ачышат го деп. Ооба, бирок көзү кызарып калат көп китеп окусачы. Анан мен үнүмдү чыгарып, алгач ойлойт элем мен атам үчүн окуп берип атам депчи. Бирок эми китеп окуганыңдан кийин ал жак кызыктуу дүйнө экен, баштап алдың ичине киресиң да. Ошентип атып эле китеп дүйнөсүнө бизди алып кирди. Китеп дүйнөсүнө бир кирген адам ал жактан чыкпайт. Анткени бир пайдалуу нерсени көрсөңүз аны таштап кетпейсиз эч качан. Пайданы ошол жактан аласың, акылды аласың. Сага чейин канчалаган акылдуу адамдар жашап өткөн бул дүйнөдө. Ошол акылын баарын китептерге калтырган да. Ким эгер ошону ачып окуй алса, түшүнө алса, жашоосуна киргизип пайдалана алса, бул жакшылык гана көрөт да. Ошол дүйнөгө бизди атам өзү үлгү болуп алып кирди. Ошонун үзүрүн бүгүнкү күнгө дейре көрүп атабыз. Анан дастаркон четиндеги университет бул биздин өзүбүздүн жашообузда болот эле. Үйгө коноктор келгенде бизди да отургузуп, тартынбагыла, эмнеге тартынып атасың кызым? Бул эркек адамбы, аял кишиби, бул дыйканбы же директорбу же бир жетекчиби, кадимки мугалимби, келип отургула, биз сүйлөшкөнүбүздү уккула, кааласаңар суроо бергиле дечү эле да. Ошентип атып көптөгөн адамдар менен сүйлөштүк, сүйлөшө билгенди үйрөндүк. Азыр түрлүү тармактагы адамдар менен тил табышып кетүү мага жеңил. Эмне үчүн? Анткени бала чактан ошол көндүмдөрдү бизге үйрөтүштү. Практикада, үйдүн ичинде эле, дастаркондун четинде үйрөтүштү да. Анан атам болсо аябай беришен адам. Ушунусун да эскерип жаздым эле. Бизге өзү мугалим. Жашоо шартыбыз деле орто деңгээлден балким төмөн болчу ошол учурларда.
айлыктарын бербей, билесиздер да, мугалимдерди бир нече айлап, ошондой болсо дагы көп кошуналар, тааныштар атамдан келип ошол муктаж болгондо акча сурашат эле. Эч качан менде жок деп кайтарганын көргөн эмесмин да, дайым берет эле. Анан биз таң калат элек, биз өзүбүз кыйналып атсак, сиз ушинтип берип атасыз дегендейчи. Анан колун көрсөтүп, мен мага ушуну атам айткан деген да. Атама чоң атабыз айткан экен, монтип колун көрсөтүп айткан экен. Бул береке, байлык, ошол эле акча деп коелубу. Аны буудайга салыштырсаңар, монтип катуу мыжыгып алганда түшүп калат, көрдүңүзбү? Жок, кетип калды. Катуу мыжыгып эч кимге бербейм деп бекитип алсаңыз деле ал түшүп калат. Анан ушул жерде бар, бирок сен аны монтип ачсаң деле, баарына берип салсаң деле төгүлүп калат. Береке кетип калат. Бирок мына, ондой кылганда сенин өзүңө да калат, алаканың да калат, башка адамдар алганга да мүмкүнчүлүк жаралат деп мени тарбиялаган. Ошон үчүн мен бербей койбоймун. Бирок ошол эле учурда кандай өлчөмдө беремин, аны да билемин. Анткени ушунун артынан эле дагы бир адам сурап келип калышы мүмкүн дейт эле да. Ал мен тигиге берип койдум эле, сага бере албайм дей албаш үчүн анын да сураган суммасын толук эмес, жарым болсо да берем, башка сурап келген адамга да берем, эч качан куру кол кайтарбайм дечү эле. Аны көп көрдүм, бүгүнкү күнгө дейре ушул сапаты сакталып келет. Өзүнүн окуучулары үчүн Келечек фондун негиздеп койгон. Студенттер Россияда филиалы бар, Ошто, Бишкекте, качан окуудан кыйналып, үйдөн акча келбей калса, жактага муктаж болуп калса келип алышат. Анан ошол кандай сумма алган болсо, ошол эле сумманы белгилүү бир мөөнөттө өзүнүн ишин бүтүргөндөн кийин кайтарып алып келип салып коюшат да. Бул дагы ошол билим зекети деп коелубу. Ошонун баарын көрүп чоңойгон үчүн тааныш билиштер билет. Мен дагы бирөө менден акча сураса эч качан жок дей албаймын да. Аз болсо деле беремин. Ушундай сабактарды биз атабыздан алганбыз, Кудайга шүгүр. Мындан да көп. Ошол эссени уккандан кийин адамдар бул китеппи, каяктан үзүндү алынды, уландысы барбы деп сурап калышты. Эскерүү кылып жазып жүрөмүн. Аны азыр баары көрүп атса керек, Агай сериалын. Ошол сериалга дагы ошол менин эскерүүлөрүм дагы баягы үй бүлө ракурсунан караган жерлерде колдонулуптур да. Жана бата берген жери бар го, кызынын ролундагы кыз бай бололу, бар бололу деп бата кылса, кел кызым бата кылганды үйрөнөлү деп, вот эл аман болсун, жер аман болсун, баардык ак ниет адамдар өз максатына жетсин. Кандай чоң философия. Баардык ак ниет адамдар өз максатына жетсин. Ушул жердеги ак ниет адамдар деген сөздү алып салсаңыз эле, баардык адамдар өз максатына жетсин. Ал максаттын ичинде балким терс ой деле бардыр. Баардык ак ниет адамдар өз максатына жетсин. Жаман адамдардан адаштырып, жакшыларга жанаштырсын деген сыяктуу бата кылгандарды да үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү күнгө дейре ошону айтып, ошонун жакшылыгын алып келебиз. Шүгүр. Агай сериалы кантип тартылып калды? Агай сериалы бул Руслан Акун 300 беттик бир эжеке жөнүндө сценарий жазган экен. Анан адамдардан ушуну окугула, мектепте чыныгы реалдуу картина ушундайбы деп бир сурамжылоо жүргүзөт да. Ошондо элдер сунушташыптыр. Өзгөчө Гүлнара Каликова, сиз Гапыр Мадаминов агайды тааныйсызбы? Ошонун ишмердүүлүгүн изилдеп көрүңүз, балким өзүнөн да консультация аласыз деп. Андан кийин биздин Гапыр агайыбыздын жерлерде жети облустан чакырып семинар өтүп бериңиз деп суранышат. Анан ошолордун видеолору да көп тарап кеткен да. Ошолорду угуп, изилдеп, азаттык тарткан, умма тарткан интервьюларын көрүп, агай Руслан байке бизге бир күн звонок кылып чыкты. Эгер уруксат берсеңиз, ошол бар адам жөнүндө, сиздин мектеп түптөө тарыхыңыз жөнүндө тарткым келип калды кинону. Ошондо бул адамдарга таасирлүү болот деп ойлойм. Анткени Кыргызстанда болду. Результаты бар. Ошол бир адам жасай алганды экинчи адам жасай алат деген таризде элдерге көп таасир берет. Кино тартсаң таасирлүү болсун, бир жакшылык алып келсин, болбосо эмне үчүн тартасың деген позицияны карманат экен да Руслан байке. Чындыгында эле киносун азыр өзүңүз деле көрүп атсаңыз керек, аябай таасирлүү. Мен өзүмө да айтып бир азчылык айтып атам кечке. Сиз Гапыр агайды баштан бери көрүп жанында жүргөн адамдай тартып бериптирсиз. Жүрөктөргө жеткире тартыптыр да. Бул жылдар бою кыргыздарга бир маданий мурас болуп калды дейлиби? Кайра кайсыл учурда болсо көрүп, жакшылык ишке аткарууга бир каалоосу ойгонуп, жан дүйнөсү арууланып, катарсис деп коет муну термин түрүндө, тазаланып, ошолго чакырган бир кино жаралды да.
сонун мүмкүнчүлүк бул дагы. Ким көрө элек болсо биздин интервьюдан кийин балким издеп таап көрөт. Ким көрүп аткан болсо тааныштарына сунуштайт. Ушундай да кино ушинтип башталат го, жакшылыкты адам жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт деп. Бири-бирибизге ошол жакшылыктын жарчысы болуп жайылтып жүргөндөрдөн бололу. Ошондой болгон Руслан Акунга мен чексиз ыраазычылык айтам. Агай гимназияны жаңыдан ачып аткандагы күндөрдү эстесеңиз? Эми ал учурларда биз жаш бала болгонбуз да. Бир аз элес буласы эле эсте бар да. Атам күлүп айтат, жанагы кинодо велосипед менен талаага барып келип атпайбы? Чынында ал эшек болгон да. Атам эшек менен талаага барып, тиги буудайды сугарып келсе, бизди бала бакчага ошол эшектин эки куржунуна бул жагына Исламбай экемди, бул жагына мени салып алып жүргөндө күлөт да, тип сапсары болуп башыңарды чыгарып кете берет элеңер депчи. Ушундай бир элес булас айтып бергендеринен эсимде бар. Анан чоңураак кезде ал гимназия ачылган, бирок бир нерсе бар. Ошол гимназиянын кароолчусу деп коебузбу, охранник, ошол Базарбай байке бар эле да. Анан бир күн мен айтып турмун да, биринчи классмынбы, билбесем, гимназиянын директору ким десе, ошо Базарбай чагал деп турмун да. Азыркыга чейин эстеп алып күлүшөт. Мен өзүмдүн атам ошол жерде директор экенин деле билген эмес экенмин да. Капыр агайдын билимге кошкон салымын кандай баалайсыз? Мен эмес, мугалимдер бүгүнкү күндө аябай кызыгып, ошол кантип окутат болду экен, биз деле ошентип окутсак балким результат болот деп көп келишет да, көп кызыгып суранышат. Анан 30-50дөн мугалимдер отуруп, биз бир күндүк окууларды да уюштурабыз. Анан ошол жерден өтө айтышат да, сабак берип жүрүптүрбүз, бирок ушул нерселерди кантип байкабадык экен. Жасаса боло турган эле экен го. Мындай татаал, мисалы, Финляндиянын методу ушундай экен, Америкада монча окутушат экен деп биздин мугалимдерди окутуп эле келишти дейт, квалификация жогорулатуу борборлорунда окутуп эле келишти. Бирок анын баарын кантип практикага киргизебиз, биз түшүнбөйт элек дейт да, түшүнсөк да барып ошону турмушта пайдалана албайт элек. Агайдын окутуу методикалары, усулдары азыр мен сизден уктум, кантип аткарыш керек экенин көрдүм, эртең эле барып сабагыма пайдалансам боло турган эле усулдар экен деп кетишет. Ушуга карай айтамын, анан өсүмдөн деле окуп түшүнүүнү алгач үйрөнүш керек. Бул фундамент билим алуунун. Окуганын түшүнбөгөн бала калган билим алууну алып кете албайт десе, элдер күлүшчү да, окуп түшүнүүнү да сабак кылып өтөбү депчи. Кийин мен университетте окуп жүрүп Америкага, Малайзияга окууга тапшырарда TOEFL, IELTS тесттерин тапшырдык. 4 бөлүктөн турат экен. Окуп түшүнүү, угуп түшүнүү, өз оюн так жаза билүү, аргументтештирип факттар менен, далилдер менен эссе жазуу, анан интервью, сүйлөй билүү, speaking skill деп коет. Ушул 4 көндүмдү текшерет экен. Окуу жайга кабыл алар астында. Демек, Гапыр агай билим алуунун фундаменттери боло турган көндүмдөрдү алгач үйрөнгүлө, анан ошол бекем болгондон кийин үстүнө өз алдынча куруп кете бересиңер. Өмүр бою билим алганыңа мүмкүнчүлүгүңөр болот деп үйрөткөн экен да. Мировой тенденция аны мына барып өз көзүбүз менен көрүп келгенден кийин баа берип калдык да.